Саламатсыздарбы, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештерим менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Билесиздер, жаңы мыйзам чыгып, мигранттардын балдары экзамен аркылуу мектепке кирип калышты да. Менин мына Instagram баракчама кайрылгандардын абдан көпчүлүгү мына каттарды чыгарып келдим. Ушул балдары мектептен экзаменден кулап калып атат. Болгону 10% өтүп атат. Депутат Жанар Акаев өкмөттү Орусияда эмгектенген мекендештердин балдарынын окуусу боюнча маселелерди чечүүгө чакырды. Ал бүгүн 18-сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында эмгек мигранттарынын балдарынын көпчүлүгү окууга өтө албай жатышканын белгилеп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керектигин айтты. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош-Сити шаарчасынын курулушун комиссия текшерип келди. Бул тууралуу президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал комиссия курулуш өз нугунда кетип жатканын аныктаганын айтты. Мунун алдында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаарчаны куруп жаткан компанияны жетекчисин кескин сынга алган. Көп өтпөй Садыр Жапаров ага катуу сөгүш берген. Ак үйдөгү ишенимдүү булактар Токторбаев мындай жазаны Ош-Ситинин курулушун текшерип баргандан кийин алганын билдиришкен. Деген менен шаарчаны куруп жаткан бизнес хаус KG компаниясы кантип тандалып алынган, жетекчилери ким, алардын артында кимдер турушу мүмкүн дегендей суроолор жаралды. Президент Оштун мэрине сөгүш бергенден кийин ага унаа белек кылды. Сус тармакта Жеңишбек Токторбаевдин Lexan L9 үлгүсүндөгү машинага отурган видеосу тарады. Ош шаарынын мэриясы маалыматты тастыктады. Азыр мындай унаанын базар баасы $50,000 ашык. Эске салсак, Токторбаев этика ченемдерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн 16-сентябрда президенттен катуу сөгүш алган. Буга чейин Камчыбек Ташиев да Токторбаевга президенттин атынан деп унаа белек кылган. Булак Спутник KG. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарын манас кылып атуу өзүнүн идеясы экенин айтты. Ал ошондой эле буга элдин суранычы да кошумча болгонун билдирди. Атайын кызматтын башчысынын шаар атын өзгөртүү тууралуу айткан пикирин УКМКнын маалымат кызматы жарыялады. Анда Ташиев президент калаанын атын өзгөртүү тууралуу мыйзамга кол койгонго чейин пикирин билдирүүдөн карманып келгенин жашырган жок. Төө ашууда туман болуп, кар жаап жатат. Чүй облустук жол милициясы бүгүн 18-сентябрда Бишкек-Ош унаа жолундагы төө ашууда туман болуп, кар жаап жатканын билдирди. Мындан улам башкармалык айдоочуларды унаалар менен болгон аралыкты сактап жана карама-каршы тилкеге чыкпоого чакырат. Чүй ОИП боюнча ЖККБнын өздүк курамы Бишкек-Ош унаа жолунда кызмат өтөдү. Ошто кампадан өрт чыкты. ОКМдин маалыматына ылайык, бүгүн 18-сентябрь саат 15:03 чамасында Ош шаарынын Разаков көчөсүндө жайгашкан кампалардын биринен өрт чыкты. Өрттү өчүрүүгө жалпы 7 бөлүм жана автошатты тартылган. Кырсыктын келип чыгуу себеби жана келтирилген зыяндын өлчөмү такталууда. Кошумча маалымат берилет. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз. Жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып бере атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштин рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84.